Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер. Куран медиа каналы сиздер менен Куран алифбе сабагын баштамакчы. Өзүңүздөр билгениңиздердей, бүгүн биз Куран алифбе сабагынын 7-нчи сабагына токтолуп кетебиз. Бул сабакта биз эки жеңил тыбыш болгон я жана ба тамгаларын тыбыштарын өтөбүз. Анткени бул эки тыбыш кыргыз тамгаларынын катарына келет. Я жана ба тамгалары бул кыргыз тилинен келгендиги үчүн бул жеңил тыбыш. Ошондуктан бүгүнкү сабагыбызда бул эки тыбышты тең чогуу өтөбүз. Эң алгач я тамгасы. Өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай, буга чейинки сабактарда дагы айтып келгенбиз. Эң алгач биз ошол тамганын аракетин, фатха жана домма, касра аракети менен кандай окулат, ошону айтып өтөбүз. Экранда көрүп турганыңыздардай, бул я тамгасынын сөз башына жазылган сүрөтү. Ал эми ортоңку болсо бул сөздүн ортосуна келгенде мына ушундай ыкмада жазылат. Ал эми сөздүн аягына келсе, же болбосо өзү келсе, мына ушундай сүрөттө жазылат. Биринчиси я, анткени үстүндө фатха турат. Ал эми бул болсо и деп айтылат. Я анын ичинде касра. Бул башка я тамгасынын фатха жана домма аракети менен чогуу келген учуруна караганда бир аз кыйыныраак болот. Анткени я өзү болуп, ошо ядан чыккан касра экөө биргеликте айтылганда бир аз салыштырмалуу татаалуураак болот. Мисалы и ошо айтууда буга бир жакшы тереңирээк көңүл бурабыз. И. Ал эми я качан домма менен келсе, ю деп окулат. Анда эмесе ошол я тамгасынын башка тамгалар менен кошуп окуганда кандай окулат, ошол тууралуу сабакты баштайлы. Биринчи тамга бул алиф, үстүнө фатхасы бар, ошондо хамза а деп окулат. Экинчи я сүкүндү. Ошондо ай. Анда кийинкиси биринчи тамга фатха а деп окулат. Экинчи я сүкүндү, экөөнү коштук ай. Ал эми үчүнчү тамга мим домма менен му деп окулат. Экөөнү кошкондо айму. Бул сөз зайту деп окулат. Кийинкиси биринчи тамга мим тамгасы фатха менен, экинчиси я май ту. Үчүнчү тамга бул та тамгасы домма менен. Ошондо май ту. Андан кийинкиси ро тамгасы. Ро тамгасы фатха менен, андан кийин мим сүкүндү, ром ю. Я ман. Ямен. Андан кийинкиси мим тамгасы фатха менен мар ям. Демек, Марьям деген ат мына ушундай жазылат экен жана окулушу да ушундай болот экен араб тилинде. Андан кийинкиси мим тамгасы. Мим тамгасы фатха менен, я андан кийин келди, май зар. Дагы бир эске ала турган нерсе, бир сөздү окугандан кийин, бир жолу окудуңузбу, ошол сөздү жакшы окуп алгандан кийин 3-4 ирет, эң азында 4-5 ирет тез кайталап коюш керек. Ошол кайталоо менен тилибиз араб тилин окуганга дагы тезирээк көгөнөт жана ошол сөз дагы тилиңизге жат болуп калат. Май-ман. Ошого эми ушуну окуй алдыңызбы? Окуган үйрөнгөндөн кийин жана айтып өткөндөй 3-4 ирет тез кайталап коюш керек. Майман деп. Андан кийинкиси биринчиси фатха аракети, андан кийин сүкүн, экөөнү кошобуз. Айман. Ал эми акыркы катар биринчиси адатта билгениңиздердей, акыркы катарда көбүрөөк тамгалар бири бири менен кошулуп келет. Биринчиси амройни. Дагы шашпай окуйбуз.
Әмрайни. Әмрайни. Андан кейінгісі бұл жерде тамғалар, оқшыш тамғалар көбейгендей көрінеді. Ошого адашып, чаташып кетпеш үшін тамғалап оқығаныңыз тура болады. Биринчиси зай тамгасы. За, анан я, зай, та, анан я, тайни. Зай, тайни. Зай, тайни. Зай, тайни. Анан бул сөз биринчиси ай, майни. Ай, майни. Астында чекити бар бул я тамгалары. Ошондо ай, майни болду. Акыркы ушул я тамгасына тиешелүү сөздөрдүн акыркысы биринчиси май, тайни. Май, тайни. Май, тайни. Машалла. Ушинтип я тамгасы дагы бүттү. Эми андан кийинкиси жана айтып өткөндөй, бул я тамгалары, ба тамгалары, табыштары бул кыргыз тилинде негизде көпчүлүк тилде болгондугу үчүн бул тамгаларды чыгарыш өтө жеңил, эч кандай оорчулугу жок. Ошого 7-сабакта 2 тамганы өтүп атабыз. Өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай, ба тамгасы башына келгенде мына ушундай сүрөттө жазылат. Сөзүн башына келсе, ортосуна келсе, мына ушундай, аягына келсе, мына ушул көрүп турганыңыздардай. Ба тамгасынын эң бир айырмалай турган жери ошол чекити астында болот. Астында бир чекиттүү болот. Эгер ушул чекит өйдөсүнө келип калса, анда бул башка тамга, нун тамгасы болуп калат. Ошого сөздөрдүн арасынан биз кайсы тамганын бир чекит ошо астында болсо, анда дароо биз бул ба тамгасы экенин байкай алсак болот. Анда ба, би, бу. Ба, би, бу. Ба, би, бу. Биринчиси аб, аб, аб. Дагы эске ала турган нерсе, ба тамгасын чыгарганда п тамгасына окшотуп чыгаруудан сактаныш керекпиз. Ба башка тамга, п деген тамга бул араб тилинде жок. Ошого ба деп мындай бир жоонураак кылып, пга салыштырмалуу жоонураак кылып чыгарабыз. Аб, аб. Андан кийинкиси и, иб, ну. Иб, ну. Иб, ну. Ба тамгасы астына касра менен бин, ту. Бин, ту. Бин, ту. Араб тилин окуп атканда өзгөчө көңүл бура турган учурлардын бириси бул тамгалардын чекитине көңүл бурабыз. Анткени көпчүлүк тамгалар бул ошо чекити менен бири-биринен айырмаланып турат. Эгерде сиз бир чекитти 2 кылып көрүп алган болсоңуз, 2-ни 1 кылып көрүп алган болсоңуз, анда ошол сөздү туура эмес окуп алышыңыз ыктымалдуулугу бар. Ошого араб тилин окуп атканда чекитке көңүл бурабыз, могу чекиттерге, андан кийин үстүндөгү аракетке. Ошого бул сөз башында бир чекиттүү, бул ба тамгасы ба, андан я 2 чекиттүү. Бай, ту. Бай, ту. Бай, ту. Бул жерде да чекиттер жакын-жакын келиптир. Мына ушундай учурлар көп эле кездешет. Ошого чекиттерине өзгөчө көңүл бурабыз. Биринчиси ба тамгасы бир чекиттүү, экинчиси я. Бай, ну. Бай, ну. Андан кийинкиси биринчи тамга ро, рой, бу. Рой, бу. Рой, бу. Биринчи тамга зай тамгасы. За, зай, наб. Зай, наб. Зай, наб. Машалла. Демек кимдердин аты Зайнап болсо, демек араб тилинде мына ушундай жазылат, жана окулуштар ушундай экен. Биринчиси ба тамгасы бар, бар. Бар, бар. Бар, бар. Ба, бай, ром. Бай, ром. Бай, ром. Биринчи фатха аракет а деп окулат. Аб, ром. Аб, ром.
Неге ба тамгасы токтоп калды? Анткени үстүнө сүкүн толук. Бул сүкүндүн белгиси, токтогондун белгиси. Ошондо әб ром деп окулуп калды. Биринчи мим ми деп окулат. Эмне үчүн? Анткени астында касра аракети келди. Демек ми, мин, үстүнө сүкүн турат. Мин бар, мин бар. Бул жерде дагы бир өзгөчө көңүл бура турган эреже, ба тамгасы менен хамза кошулуп келди. Ошондо би а, би ам, би а. Экөөнү кошкондо би а деп окулат. Анан мимге кошобуз. Би ам ройни. Би ам ройни. Би ам ройни деп окулду. Өзүңүздөр байкагансыздардай жалаң чекиттүү тамгалар келиптир. Ошо өзгөчө көңүл буруш керекпиз. Биринчиси ба тамгасы касра менен. Ошондо би, андан кийин ба тамгасы ба менен би бай, би бай тайни, би бай тайни, би бай тайни. Мим тамгасы касра менен мин ба ро, мин ба ройни, мин ба ро я кошобуз. Ройни, мин ба ройни, мин ба ройни болду. Жана акыркы ба тамгасындагы акыркы сөз биринчи за, зай, на, байни, зайнабайни, зайнабайни, зайнабайни болду. Мына ошентип туугандар, бүгүнкү Кур'ан алифбе сабагынын 7-нчи сабагында биз эң 29 араб тилиндеги 29 тыбыш болсо, ошонун ичинен эң жеңил тыбыштардын бири болуп саналган бул я жана ба тамгалары тууралуу өттүк. Аллах таалам бардыгыбызга ошол Кур'ан Керимди туура талаптагыдай тезирээк үйрөнүп, ар дайым Кур'ан окуп жүргөнгө мүмкүнчүлүк берсин.